Эгиз Тумар теле долбооруна чалышты. Биринчи мага чалып эле ушундай долбоор болуп атат, анан бирөөсү ырчы, бирөө ырчы эмес болсун дегенде эле мен айткан болчумун. Мен кыса айкал менен ырдайын. Депчи, бул нерсе мен үчүн бир аябай жагымдуу болду. Арнабы сен бик сактаган кыргыз жигити өзгөчө шумкар. Максат Байке дегенде мага тескерисинче дедим да, мындай мен кыймылдабайт экенмин, мен жанымда действительно кыймылдай турган адам бар экен депчи. Анткени Максат Байке любой жумушка так. Шынеспи, мындай саат мончада барып, могу жерден шаурманын бир кусогун жеп келиш керексиз, ошону барып жеп кайра келет да. Негизгиси мен ушул ырды туура тандаш керек экен. Багы ырдай алган ырды, ошол жерде тональностька түшө алган ырды, багы эми ыр жагында, бий жагын өзүм келтирем да. Өзгөчө шумкарларга көч берип турсак. Бүгүн биздин Татынакай кыз Сайкал Кабылованын жана мен жакшы көргөн Жылдызым аттуу чыгарманы ырдайбыз. Ону Эдил Маматовго, сөзү Жыргал Жусуповго таандык. Бүгүн ушул Жылдызым аттуу чыгарманы сиздерге ырдап бермекчибиз. Бизге ийгилик каалап коюңуздар, жалпы атандаштарга ийгилик каалайбыз. Жылдарымдан сени таптымбы, сени тапар жеңил ордон белин аштымбы, сени тапай жаным жүргөндө, жылдызымдай өзүң жанды. Менин сен күткөн, жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым. Жүрөгүм арнап, колуңду арнап, болоюн чолпон жылдызым. Менин сен күткөн, жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым. Колуңду арнап, жүрөгүм арнап, болоюн чолпон жылдызым. Жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым. Колуңду кармап, жүрөгүм арнап, болоюн чолпон жылдызым. Менин сен күткөн, жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым. Колуңду кармап, жүрөгүм арнап, болоюн чолпон жылдызым. Күткөн, жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым. Колуңду кармап, жүрөгүм арнап, болоюн чолпон жылдызым. Менин сен күткөн, жүрөгүм сүйгөн, өзүңсүң менин жылдызым. Колуңду кармап, жүрөгүм арнап, болоюн чолпон жылдызым. Кыз Сайкал Кабылова. Максат Токтоналиев.
Ыраазычылык билдиребиз дагы бул жаштардын өзгөчө чыгармасына калыстар тобубуз кандай баа берди болду экен. Негизи эле Максат мырза алгачкы ирет сахнага чыгып ырдап жаткан экен. Аны дагы эскертип коелу. Келиңиз, Канке айым, сизден баштасак. Биринчи Анар Өкбай кайсы жакшы болду эле. Сизди арп ичинде бир буудай деп сизден баштап атабыз. Келиңиз. Макуланда. Мейли. Жакшы эле эмгек кылышыптыр, изденишиптир. Буларга жакшы постановка жасашыптыр, бий менен. Ою да жакшы да, жакшы эме алыптыр. Эми аткаруучулук чеберчилик боюнча айтсам, тоңго деле түшүп аттыңар. Анда эле ашып тоондон чыгып кеткен жоксуңар. Аракетиңер жакшы. Максат, азаматсың, кыз сайкалды билем, угуп жүрөм. Силерге ийгилик каалайм, алтындар. Чоң рахмат, Анарбек агай. Сиздин пикириңиз? Канке айткандай, бийдин постановкасы абдан жакшы жарашып турат да. Бул Максаттын эмгеги болуш керек. Бирок аткаруучулукка келгенде интонация деген выражение бар да, музыкалык. То есть үндүн тазалыгы, кыргызча айтканда. Сайкал эми профессионалдычы катары сайкалдыкы билинип турат, жакшы таза кетип, Максаттыкы кичине калып калып атат үн боюнча. Чындыгында ушундай, бирок жалпысынан мындай караганда бий жагы көбүрөөк басымдуулук кылып атат да. Рахмат. Жардага келиңиз. Сиздин оюңузду дагы угалы. Бирде аракет кылышыптыр, мына бийди койгонго, композиция общий нерсени түзгөнгө, анан ошол ырдын ыргагына жараша ошол нерсени түзгөнгө аракет кылышыптыр да, абдан жакшы. Анан кийин жана бир эмеде айтып кеттим эле го, бир общение деген нерсе бар, термин бар. Ошол болбой атат деп. Бирде ушул нерсе бар экен. Экөө бири-бири менен ошол нерсе ыргакта кетип бараткандыгы сезилип турат да. Ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Экинчи студияга узатабыз. Ооба, негизинде калыстар тобунун ар бир пикири биз үчүн абдан баалуу десек болот. Ооба, андан тышкары дагы биздин көрөрмандарыбыздын ою дагы маанилүү. Программабыздын соңунда ар бир аткаруучу ырдап бүткөндөн соң Telegram бот аркылуу көрөрмандарыбызга добуш бере аласыздар. Ал эми экинчи студияга кезек берчү убакыт келди. Вау, Макс мырза, бул эмне деген стиль? Стилди билбейбиз десең, кичине Корей жака жакындайлы дегенбиз, анткени багы жаштарга мындай жакыныраак бололу дегенбиз да. Ошондуктан ошо. Кызайкал Кабылова, буга чейин Алмаз Шадаев менен дуэт ырдагансыз, Эрлан Андашев менен дуэт ырдагансыз, Максат Тоталиев менен дуэт ырдагаңызга өкүнгөн жоксузбу? Жок, өкүнгөн жокмун. Отузбекке бир аз толкундандым окшойт, бирок аябай сонун болду. Биз чынында бул жолу даярданганга бир аз убакыт аз болуп калды. Буйруса эми кийинки турга өтүп калсак жакшы болот. Макс мырза, айтсаңыз, сиз буга чейин ырчылардын клиптерине тартылып жүрөсүз, бийлеп, миң деген ырчылардын. Балким сиз ырчылык карьераңызды улантасызбы? Аны айта албайм, бирок бир чоң негизги нерсени айтып кетким келип атат. Калыстар тобу аябай чоң басым кылды. Мен негизи билген эмесмин, Калыстар тобу ким экенин билген эмесмин. Сахнага чыгып Калыстар тобун көргөндөн кийин мен потеря болуп кеттим окшойт. Аябай толкунданып, мынакей кыз сайкалдагы нерв болуп мени карап бери басып келатканда түрткүлөп баштады. Эмнеси болсо дагы Максат, кыз сайкал, силердин күйөрмандарыңар абдан көп. Анткени мен кыз сайкалдын күйөрманы болом. Сен да бар болгула, бар болгула.